Салют достор, биздин угармандарыбыздын, көрөрмандарыбыздын баардыгына ысык салам айтып, кайрадан кезектеги уктуруубуздан, кезектеги чыгарылышыбыздан үн алышканыма абдан кубанычтамын. Жана достор, бүгүн дагы биз сиздер менен ар бир мезгил алмашкан учурда балдардын мурдунан суу агып, бышылдап, жөтөлүп, бир аз ооруп калат эмеспи? Мындай учурда эмне кылыш керек? Мисалы, азыр элементардык түрдө күз мезгили учуру, мындай учурда көп балдардан байкасаң мурдулары агып, бырылдап, капризин көргөзүп турган учуру. Мындай шартта ата-эне үйдөн кантип жардам бере алышат? Негизи эле канткенде дарыланса болот. Бул суроого жооп бериш үчүн коногубуз бар. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун педиатр аллергологу Туратбекова Калия Туратбековна. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Рахмат. Көрөрмандарыбыз, угармандарыбыз менен учурашып алсаңыз болот. Саламатсызбы? Абдан жакшы. Сизди көрүп, кайрадан ушул жерден сонун теманын ачып берүүгө даярданып турганыңызды көрүп кубанычтамын. Сиздин чакырганыңызга рахмат. Жогоруда айтылгандай эле, биз бүгүн ошол күн сууктаган мезгилде чечин эле сезон алмашканда, аба муздай баштаганда ушундай көрүнүш көп болот го, балдардын мурдунан суу агып калат. Балдарда каприз күчөйт, жөтөлө баштайт. Азырынча өтө көп да. Айтпаңыз, өзгөчө азыркы мына суук түшүп келаткан мезгилде. Мындай учурда ата-эне баласына кантип жардам бере алат? Кантип ата-эне өз баласына жардам бере алат. Көбүнчө ата-энелер үйдө эле отуруп эле, ой суу агып калыптыр, болду, аптекага чуркап барып эле дарыларды ала беришет да. Бирок сөзсүз ар бир дарынын өзүнүн показанияларында жашы бар да. Мисалы үчүн бир дарылар мынча жашка чейин депчи. Андан кийин көбүнчө ата-энелер аны билбей туруп эле чуркап барып жана мурдуна спрей алып алышат да. Мурдунун суусун токтотуш үчүнчү. Бирок эскертип кетейин, 3 жашка чейин балдарга мурдуна спрей колдонуу такыр болбойт. Эмнеге болбойт? Анткени биздики өзүңүз билесиз, мурун кулак менен бир, тамак менен дагы бир да. Андан кийин спрей чачып атканда да көбүркү ата-энелердин баары туура эмес чачышат. Ошо спрейлерди дагычы туура эмес кармашат, колдонушат. Андан кийин баланын мурду да өтө жумшак, биякта перегородкасы да өтө жумшак. Ошонун баарын да травматизация кылып кетишет да. Андан кийин айтып кетейин, 3 жашка чейин спрейлер менен мурдуга колдонуу такыр болбойт. Мисалы үчүн тамчы болсо, тамчы менен колдоно бериш керек. Бирок тамчынын да өзүнүн дозировкалары болот да. Дозировкага жараша баланын жашына жараша дозировканы карап туруп да сөзсүз мындай жазып бериш керек да дарылардычы. Бирок мурду өтө агып атса деле сөзсүз жанагы вазоконстриктор деп коет, сосудосуживающий препарат. Ошолорду сөзсүз түрүндө мындай жазып бериш керек да. Көбүнчө баягы физраствор тамашат эмеспи мурунга? Бул кандай? Физраствор менен буну солевой раствор деле. Бул эмне кылат? Бул увлажнение кылат мурдун ичин, андан кийин мурдун ичин мындай жууйт да. Анан андайды кылса болот. Кылганда деле көрүккө айтып атпайм, бул жашка, баланын жашына жараша да. Андан кийин ошол эле 3 жашка чейин деле мисалы үчүн жанагы шприцти алып туруп эле бияка кайрылгандан кийин мен сенин мурдуңду жуйм деп неметишет да. Аны деле туура эмес жазышат көп ата-энелер. Туура эмес жазгандан кийин андан кийин баланын кулагы ооруп баштайт. Кулагы ооругандан кийин анан чуркап келишет да, эмнеге мурду ооруп аткан, кулагы кандай ооруп калды? Өтүп кетти, күчөп баратат. Ошо күчөп баратат депчи. Бирок бул жадан эле ата-энелер өзү эле козгоп салышат да, ошо мурунун кулакка эле өткөзүп салышат. Ошол үчүн өткөзбөш үчүн 3 жашка чейин ошол эле физрастворду мурдуга тамчылатасыз. Мурдуга тамчылатканда баланы сөзсүз түрүндө бул жака кайрылып туруп тамчылатып туруп, анан кийин кайта мынтип туруп мурдун тазалап, азыр аспираторлор бар, мурдуга колдонуу аспираторлор. Же каражат жок болсо, мисалы үчүн ошол эле грушаны алып туруп эле тарап ошо неме маңкаларды соруп алыш керек. Анан кайта бул жака кайрылып туруп, бияка тамчылатып туруп, кайта ошол эле груша менен же аспиратор менен мурдун баарын тазалап чыгыш керек да. Тазалап туруп, анан кийин үй учурунда ошондой биринчи жардам ошентип мурдун тазалаш керек да. Анан мисалы үчүн үйүндө мындай аба өтө кургак болсо, увлажнитель менен деле колдонуу керек да. Анткени мурду үй ичинде аба муздак курак болсо, бул дагы мындай өтө мурдун ичинде мындай жаман неме алып келет да. Мурду кургап турат, мурдунан суу агып турат. Андан кийин мурдунан суу агып аткан учурда деле баланы мындай кичине өйдөрөөк жаздыкка жаткызыш керек да. Анткени мурун, тамак, кулак баары бир. Анын баары ага берет, андан кийин чуркап барып эртеси күнү айтат да, мурду агып аткан, эми жөтөлүп баштады. Жөтөл кайдан пайда болду депчи. Ошол жөтөлдүн пайда болгону бул биринчиден мурду дагы арт жака агып кетип аткан себеби дагы да. Жакшы. Биздин карамагыбыздагы убакыт өтө эле аз калды. Мен ойлоп турам, кийинки уктурууларыбызда буюрса кененирээк дагы жооп алганга токтолобуз деп. Азырынча болсо көрөрмандар менен коштошобуз. Сизге ыраазычылык айтам келип бергениңиз үчүн. Бүгүнкү коногубуз бизде Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун педиатр аллергологу Калия Туратбековна болду. Ыраазычылык айтам. Жана достор, жалпыңыздар менен убактылуу коштошобуз. Ушул видеонун алдына сизди кызыктырган жана сиз жооп алгыңыз келген ден соолукка байланыштуу суроолор болсо калтырыңыздар. Жалпыңыздар менен кайрадан амандашканча.